Ушул күнөө деп атат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Менин үммөтүм үчүн дажжалдан да коркунучтуу деп атат. Абу Саидин Худри радияллаху анхудан келген хадис. Бул сахаба айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү биздин алдыбызга чыгып келди дейт. Биз болсо Масихи дажжалды эскерип олтурганбыз дейт. Дажжалдын чыгуусу, дажжал жөнүндө. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ала ухбирукум бима хуа ахвафу алейкум инди минал масихи даджжал." Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен силерге дажжалдан дагы коркунучтуу болгон нерсе жөнүндө кабар берейинби?" деди дейт. Ошондо сахабалар: "Бала я Расулаллах, ооба о Аллахтын элчиси, айтыңызчы" деп айттык дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Караңыздар, дажжалдан дагы коркунучтуу нерсе жөнүндө айтайынбы" деп туруп айтып атат. Ашширкул хафи деди. Жашыруун ширк деди, урматтуу мусулман туугандар. Ширк, чоң ширк, кичи ширк болот. Экөө тең коркунучтуу күнөөлөрдөн. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, урматтуу мусулман туугандар. Хадис Ибн Мажа рахимахулланын сунанында келет. Хасан хадис. Жашыруун ширк деди. Ал кандай десе: "Ан якума ар-раджулу фаюсалли фаюзаййину салатаху лима яра мин назари раджулин." Бир адам намаз окуганы турат деди. Намаз окуганы туруп, анан аны башка бирөө минтип байкап, карап турса, жанакы адам эмне деп атат? Ошол кишинин карап, байкап тургандыгы себептүү намазын кооздоп баштайт. Намазын эмне жакшы бир сүрөттө окуп баштайт. Себеби ал карап турат да. Демек жанакы адам, намаз окуп аткан адам ниети бузулуп, жакшы намаз окуйт экен, узун намаз окуйт экен, кооз намаз окуйт экен деп айтсын, же ошентип ойлоп калсын дегендей бир максат менен намазын кооздоп баштайт. Мына ушул деди жашыруун ширк деди. Ушул күнөө деп атат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Менин үммөтүм үчүн дажжалдан да коркунучтуу деп атат.